Урматтуу профессор Айдаркан Молдокулов атындагы инновациялык технологиялар мектеби-лицейинин бүтүрүүчүлөрү. Мына ушинтип 2020-2021 окуу жылы силердин акыркы ушул мектеби-лицейинде окуу жылы болуп аяктап жатабыз. Бул жыл бизге кандай кыйынчылыктарды, кандай окуу процессинде жетишкендиктерди алып келди. Биринчиден мен айтат элем, бул окуу жылы дагы пандемияга байланышып биз көп окуу процессинде мүчүлүштүктөр болбосо дагы биз жетишкендиктерге жетиштик. Кандай жетишкендиктерге жетиштик? Биздин улуттук инновациялык технологиялар мектеби-лицейинде компьютердик технологиянын негизинде электрондук окуу китептери түзүлгөнүн баарыңыздар жакшы билесиздер. Мына ошол мугалимдердин зор эмгеги менен жумшалган электрондук окуу китептери силерге өз алдынча иштөөгө эң жакшы окуу материалдары болду деп эсептейм. Себеби ар бир мугалим лицейдин же мектептин мугалими окуучуларды өз алдынча иштөөгө үйрөтүүгө жетишсе, анда бул ошол мугалимдин зор жетишкендиги болуп эсептелет. Мен дагы айтат элем, ушул кыйынчылык убакта пандемия учурунда биздин мектептин мугалимдери өздөрүнүн электрондук окуу китептери менен жалпы жеке эле силердин ошол биздин бүтүрүүчүлөргө эле шарт түспөстөн бүткүл республиканын бүтүрүүчүлөрүнө да шарт түздү деп. Ушул электрондук окуу китептердин негизинде биз билим сапатын мурун кандай деңгээлде болсо, пандемия учурунда ошондой деңгээлде сактап кала алдык. Бул болсо дагы эң зор жетишкендик. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мына ушул акыркы жылы биз кандай деген даярдыктарды башыбыздан өткөргөн жокпуз. Ар бир предметке кесиптик багытты, кесипти тандоо багыттарында биз предметтер боюнча өзүнчө группаларга бөлүп, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыктан өттүк. Мында билесиңер, Калемко окуу борборунун эмгеги дагы чоң. Анын мугалимдери менен бирдикте, биздин мектептин мугалими менен бирдикте сиздердин ушул тандап алган кесиптик багыттагы предметтер боюнча жакшы даярдыктан өттүк. Алдыда жалпы республикалык тестирлөө жыйынтыктоо алдында турат. Мен силерге ушул кесипти туура тандоо багытында жумуштарыңарды аткарды деп эсептейм. Себеби ар бир 11 класстын бүтүрүүчүсү келечектеги кесипти тандап алдыңар. Мына ушул биздин билим берүү, мектептеги билим берүү сапаты кандай болсо, кийин жогорку окуу жайына барганда дагы ушундай темпти кармап, өз алдынча окуудагы жетишкендиктерди жарата берет деп ойлойм. Канчалык өз кесибиңерди жогорку деңгээлде өздөштүрсөңөр, келечекте Кыргызстандын ар бир багытында кесиптериңер боюнча жогорку деңгээлде кесип ээлери болот деп эсептейм. Дагы бир жолу быйылкы ушул бүтүрүүчүлөрдү алдыңарда турган ийгиликтер, алдыңарда турган ошол окуу жайларын өтүү проблемалар турат. Ушуларга ийгиликтүү өтүп, өз тандаган кесиптериңер менен алдыга жылып кетет деп ойлойм. Ак жол сага бүтүрүүчү. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздерди 25 май акыркы коңгуроо салтанатыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Быйылкы 2020-21 окуу жылында профессор Айдаркан Молдокулов атындагы улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейин 221 окуучу бүтүрүп жатышат. Биздин лицейдин ар тараптуу, таланттуу бүтүрүүчүлөрүнүн ийгиликтеринин бардыгын айтып бүтө албайбыз. Алардын ичинен билим тармагындагы жетишкендиктери менен кыскача бөлүшүп кетейин. Биздин лицейди жалаң гана 5 менен аяктап жатышкан 11 бүтүрүүчүбүз артыкчылык аттестатка талапкерликке көрсөтүлүштү. Алар Бактиярова Майрам Бактияровна, Бактыбек кызы Мээрим, Тынымсейитова Сезим Азаматовна, Косоев Нурсултан Майрамбекович, Бакытбек кызы Таңсулуу, Бекмаматова Мырзагүл Жеңишбековна, Дилдедосова Сезим Нургелдиевна, Алмазбек кызы Айжанат, Абдиллаева Нуриза Сиражидиновна, Колбаева Айсанат Колбаевна, Көлбаева Жамила Арзыкуловна. Быйылкы окуу жылда таланттуу бүтүрүүчүлөрүбүздүн бири Кенжебек уулу Акмат республикалык олимпиадада биология предмети боюнча биринчи байгелүү орунга ээ болду. Учурда
биздин бүтүрүүчүлөрүбүз жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырышып, жыйынтыктарын күтүп турган кез. Урматтуу профессор Айдархан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле жалпы Кыргызстаныбыздын бүтүрүүчүлөрү. Сиздерге кааларым жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында жогорку балдарга ээ болуп, жогорку окуу жайларга тапшырып, келечекте өзүңөр сүйгөн бир жакшы кесиптин ээси болуп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салымыңарды кошкон, билимдүү, интеллектуалдуу, руханий дүйнөсү бай, адеп ахлактуу инсандардан болушуңарды каалаймын. Ак жол сиздерге, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Бул мектепте билим алган далайлар, атак даңкка ээ болушкан канчалар, дүңгүрөтүп билим туусун көтөргүн, акылман бол, дүйнө жүзүн барктаган. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бардыгыңыздарга ак жол кааламакчымын. Жашоодо дайыма бактылуу болгула. Dear my lovely students, I'm so happy for you. I have been teaching you English for 5 years, and now you are going to start a new life. I hope that you will find yourself and all your dreams will come true. I wish you good health, long life, every success in your life. Бүгүнкү күндө мектеп лицейде жалпы 161 мугалим эмгектенет. Алардын экөөсү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. 5 мугалим өкмөттүн ардак грамотасы менен сыйланган. 69 мугалим билим берүүнүн мыктысы. Ошондой эле бүгүнкү күндө 22 жаш мугалим эмгектенет. Заман талабына ылайык бүгүнкү күндө мектеп лицейдин ар бир мугалими Classroom, Zoom, мультиурок тиркемелери менен иштеп, окуучуларга онлайн сабактарын өтүп келишүүдө. Ошону менен бирге офлайн сабактарын дагы өтүштү. Жалпы республиканын мугалимдери жана окуучулары үчүн тартылган телесабактарды биздин мектептин 25 мугалим физика, математика, кыргыз тили жана адабияты, химия предметтеринен да тартылышты. Ошондой эле мектептин ар бир мугалими бардык класстардан Санраф системасына электрондук китептерди түзүү менен Россиянын Я-класс платформасына кыргызча контенттерди киргизип, окуучуларга билим берүүдө, дистанттык бүгүнкү күндө аралыктан окутууда колдонушту. Мына ушул учурдан пайдаланып, жалпы республиканын агартуу тармагында эмгектенип жаткан кесиптештеримди жана бүгүнкү күндүн көөлөрү болгон бүтүрүүчүлөрдү бүгүнкү майрам менен куттуктап, келечеги кең болсун, таштаган кадамдары арыш болсун демекчимин. Дорогие ребята, я обращаюсь к нашим ученикам, выпускникам Национальной школы лицея инновационных технологий имени профессора Айдархана Молдокулова, а также к всем выпускникам нашей большой необъятной родины Кыргызстан. 25 мая традиционно последний звонок. В этот день вы, ребята, уже перед тем, как вступить во взрослую жизнь, вы уже знаете, что через несколько короткое время вы сдадите свои государственные экзамены и вступите во взрослую жизнь. Я хочу вам всем пожелать, ребята, чтобы ваш путь был добрым и всегда сопутствовала вам удача во всех ваших начинаниях. Добрый путь, дорогие мои ребята! Добрый путь, дорогие выпускники Кыргызстана! Счастливо! Бүгүнкү күн улуу болуп саналат. Бүгүн баары каалуу айтууну самашат. Силер үчүн унутулгус бул күнү, бүгүн канча куттук айтсак жарашат.
Урматтуу сүйүктүү биздин окуучулар, ойлогон ой максаттарыңарга жетип, келечегиңер кең болсун. Ак жол силерге, урматтуу биздин бүтүрүүчүлөр. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, кечээ эле Таруудайдан жетилтип тоодой бакытка жол ачкан алипе китебиңерди колуңарга алып, билимдин уясы болгон мектептин эшигин аттаган болсоңор, убакыт учкан куш болуп, бүгүн алтын уяңарды таштап, турмуштун ак кемесине кадам таштаган турасыңар. Мекендин жүгүн татыктуу аркалап, ата эненин, ага эжейлердин үмүт тилегин актап, келечектин татыктуу кесипкөй адистеринен болушуңарды чын жүрөгүмдөн каалаймын. 1-класска киргенде дүкүлдөгөн жүрөгүңөр азыр 11-классты бүткөндө да жүкүлдөп жаткан чыгар. Бул кубанычтын добушу, жоопкерчиликтин үнү деп бил бүтүрүүчүм. Баарыңарга ак жол каалаймын. Ак баракка жазып акыл насаатын, ар балага кучак жайып канатын, актаган бол 11 жылдык эмгегин, соолутпастан билимин агай эжейдин. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздерге ден соолук каалайм. Алдыда өзүңөр тандаган кесиптин ээси болуусуна тилектешмин. Ак жол сага бүтүрүүчү. Бүтүрүүчү бүгүн сенин майрамың, коңгуроону кош колуңа кармагын. Бүгүн эмес эртең гана сезерсиң, балалыктын ушул жерде калганын. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, келечегиңер кең болсун, турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Ата эненин үйдөн алып тарбиясын, мектепте да тарбиялуу болдуңар. Мугалимден билим алып дайыма, бүтүрүүчү ачык болсун жолуңар. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, силерди ар дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Эр азамат акылынан тайбаган, мекен үчүн күрөшүүдөн качпаган, үлгү болгон чыгаан кыргыз, уул кыз бол, бекем сактап, ар намысын сатпаган. Келечегиңер кең, сапарыңар байсалдуу болсун. Бактыңар башкалардан ашык болсун, көңүлүңөр гүлгө айланган гүлзар болсун. Ийгилик коштоп жүрсүн өмүр бою, ар дайым асманыңар ачык болсун. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, жолуңар шыдыр болсун. Ак жол силерге. Ала тоонун шылдыраган булагы, сулуу жаздын кадам койгон убагы, билинбестен келип калган турбайбы, акыркы коңгуроонун убагы. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, баарыңарды бүтүрүү кечеңер менен куттуктайм. Алдыңарга койгон максатыңар ишке ашып, келечекте мыкты кесиптин ээлери болушуңарга чын жүрөктөн тилектешмин. Баарыңарга ден соолук жана ак жол. Бүгін ушунчалык толкундаткан күн болуп турат. Бирибиз кубансак, бирибиздин ичибиз сыздап турат. Ал кубангандар биздин ардактуу окуучуларыбыз. Окууну бүттүк, чоң жолго түштүк деп, чоң максатка, чоң улуу жолго талпынып, канаттарын жайып олтурушат. Ичин сыздагандар биз мугалимдер. Бала кезинен кошо окутуп, кошо жүрүп, кошо ыйлап, кошо сыздап, кошо жыргап жүрүп, мына бүгүн аларды чоң жолго, ак улуу турмуштун улуу жолуна узатып жатабыз. Ичибиз биз сыздаганы менен бир четинен ичибизден аларга чын жүрөктөн ушулардын жолу даңгыр болсо экен, каалаган максатына жетсе экен, ой максатына жетип, ата-энесин кубанткан, эли жерин кубанткан, ушу бактылуу жаштар болсо экен деген тилегибиз. Урматтуу ардактуу окуучулар, бүтүрүүчүлөр, мына эми биз сиздерди тилдедик, биз сиздерди армаз уруштук, урушсак да, тилдесек да,
силерди жакшы болсун деп, адам болсун деп, туура жолдо жүрсүн деп, тарбиялуу болсун деп азмат тилдеп койдук. Ал убакта тарынсаңар, эми бир убакта ошол биздин тилдегенибизге, биздин тарбиябызга зар болосуңар, эңсейсиңер, эстейсиңер, сагынасыңар ошол күндөрдү. Урматтуу Алтынай окуучуларым, ошол күндөргө жеткизе берсин. Өзүңүн өмүрүңүздөр узун болсун. Каалаган ой максатыңыздарга жетиңиздер. Классташым бүтүрүүчү аталдык биз. Биргеликте эми мынтип кетебиз. Ак мектеп кол булгалап калат артта. Кош агайым, кош биздин эжейибиз. Билимдин ачып эшигин, билсемчи баарын дечимин. 11 жыл окуп мектепте, кош эми мектеп дечү күн. Мектеп эмне? Мектеп биздин алтын бакча. Ал мектепте толгон акыл, толгон байлык. Бар болгону ал байлыктын аты илим-билим. Биз окусак, биз үйрөнсөк, ошол бизге чоң байлык. Китеп кармап бизге көптү үйрөткөн, билинбестен окуучулук күн өткөн. Алкыш айтам мугалимге мектепке, айла жоктон кайра кайтып келбеске. Rahmat sizge jeki bay barına, iki alsam ayla çürem tarına. Bilmeptir men oşol кезде жаш эле, жакшы окуу деп күнүгө айтканыңызда. Жакшы окуу деп күнүгө айтканыңызда, ыразымын эжеке бай барына. Жакшы окуу деп күнүгө айтканыңызда. Ак жол сага бүтүрүүчү.